Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде Кыргыз Республикасында 12 жылдык мектептик билим берүүгө өтүү боюнча баяндамалар окулуп, кызыктуу дискуссиялар орун алды. Ага ылайык пленардык жыйында педагогика илимдеринин доктору, профессор Абакир Мамытов мектептик жалпы билим берүүнүн мазмунун долбоорлоо, Кыргызстандагы абалы жана келечеги аталышында баяндама жасады. Баяндаманын жүрүшүндө бир канча суроолор талкууланып, катышуучулар арасында колдоого алынды. 45-50 оқушылар менен Сингапурда оқытылады. Бұл класс комплектке келгенде де бұл қызық нәрсе екен. Ошондо Сингапурда класста 45-50 бала отырады екен. Биздин нормативке келсек, класс комплект 25-30. Реалдуу турмушта бузулуп атат. Бул ойду биз стандартка жазалы деп атабыз. Физкультурада класс комплект кандай, математикада кандай, анан химияда кандай, жана башка депчи. Профессор Абакир Мамытов мектептик жалпы билим берүүнүн мазмунун долбоорлоодо күтүлүүчү натыйжанын курамын 3 деңгээлде, тактап айтканда, борбордук баалуулук, социалдык эмоционалдык жана коомдук талаптар деңгээлдери боюнча мүнөздөө сунушун берип өттү. Үчүн ашык окуйбуз, ушул зарыл беле, андан көрө 10 жыл эле жетет эле, керек болсо 9 деп аркага кайтуу сунуштары кеңири айтылып атат. Мен айтар элем, биз жылды эмес, мазмундук өзгөрүүнү көбүрөөк ойлонсок, эмнеге окутабыз, кандай максатка жетебиз деген маселенин тегерегинде ой жүгүртүү, ошонун тегерегинде пикир алышуу маанилүү деп эсептейбиз. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024 жылдын 15 марттагы чечиминин негизинде мектептик жалпы билим берүүнү 12 жылдык системага трансформациялоо демилгеленген. Ага ылайык билим берүү жана илим министрлиги тарабынан дүйнөдөгү бир катар алдыңкы тажрыйбаларды талдоонун негизинде билим берүүнүн жаңы концепциясы иштелип чыкты жана учурда мектеп билиминин мазмунун долбоорлоо жумушу колго алынды. Айданик Сагынбек кызы, Эрнест Жаныбеков, Ошомпу жаңылыктары.